Саламатсыңарбы, балдар? Бардығыз ордубуздан турабыз. Боз үй дегенде биргеликте кайталайбыз. Боз үй болот тегерек, уста жасай чебер деп. Анын үстүн жаппасаң, жаңгыр жаайт себелеп. Рахмат балдар, отургула. Бүгүн биз балдар адабий окуу сабагынан Булбул менен жылан деген чыгарманы өтөбүз. Демек, чыгарманын мазмуну менен таанышасыңар. Чыгарманы үн чыгарып окуйсуңар. Суроолорго жооп бересиңер. Чыгарманын картасын түзөсүңөр. Билем, билдим, билгим келет таблицасын түзөсүңөр. Анан кичи топто бири-бириңерди угуп, жардам берүүгө көнүгөсүңөр. Эгерде чыгарманын мазмунун түшүнгөнүңөрдү айтып берсеңер, чыгарманы үн чыгарып окуп берсеңер, суроолорго жооп берсеңер, чыгарманын картасын түзсөңөр, билем, билдим, билгим келет таблицасын түзсөңөр, анан кичи топто бири-бириңерди угуп, жардам берүүгө көнүксөңөр, мына ошол окуучуларга 5 деген баа коюлат. Ал эми ушул көрсөткүчтөрдүн ичинен 2-3 кемчилдик кетсе, ал окуучуларга 4 деген баа коюлат. Ал эми 4 кемчилдик, 5 кемчилдик кеткен окуучуларга 3 деген баа коюлат. Айткылачы балдар, булбул деген эмне? Ал кайда жашайт? Ойлонууга 20 секунд. Жылан деген эмне? Ал кайда жашайт? Ойлонууга 20 секунд. Балдар, боору кетик, ташбоордук дегенде кандай түшүнөсүңөр? Ойлонууга 20 секунд. Балдар, мен азыр силерге Булбул менен жылан чыгармасын үн чыгарып көркөм окуп берем. Тыным менен угуп, силердин угуп түшүнүүңөрдү сурап турам. Айткылачы, чыгарма эмне жөнүндө болушу мүмкүн? Демек, силердин оюңарды мен жазып турайын. Булбул, жылан, балапандар, балапанды жылан жеп коюшу мүмкүн. Рахмат. Анда эмесе мен азыр чыгарманы окуйун. Силер китебиңердин 130 бетин ачкыла, сүймөңөрдү коюп, көз жүгүртүү менен окуйбуз. Кеттик анда. Булбул менен жылан. Булбулдун балапандары топудай тегерек уяда, эч нерседен камсыз бири-бирине кыналышып уктап жатышат. Алардын бүгүнкү уйкусундай уйку болбос. Бөтөгөлөрү гана бүлкүлдөйт. Үстүлөрүндө көзү жамандардан кайтарып жаткан энеси алардын уйкусун бузбай, акырын гана уядан учуп жөнөдү. Алардын курсагы ачты да, кантсин анан бир аз учуп барып кайра келди. Уянын четине конду. Балапандары баягыдай эле тынч мемире уктап жатат. Деги тынччылык болсо экен, деди да булбул кайра учуп жөнөдү. Ошентип учуп баратса да кулагын салып, шектүү үн чыгабы деп тыңшайт. Асманды абайлай карайт. Жагалмай менен кыргый анын эжелден берки душманы. Демек, окуя эмне жөнүндө болуп жатканы силерге түшүнүктүү болуп атабы балдар? Анда улайбыз. Бирок эне өзү жөнүндө анча деле ойлонбоду. Оюнун баары балдарында. Мына ушул кезде уядан көзүн албай багып жүргөн жылан сойлоп жөнөдү. Балапандардын эти кандай таттуу, ал шилекейин жутуп, көздөрүн тостойтуп, ылдамыраак сойлоду. Жок, ал үлгүргөн жок. Балапандардын энеси келип калбаспы? Байкуш балапандарынын бактысы бар экен. Булбул келип калды. Уяга жылып келаткан жаналгычты көрүп, эмне кылаарын билбей, жалынып жалбарып кирди. Окуя эмне жөнүндө болуп жатканы түшүнүктүү болуп атабы балдар? Анда улайбыз. Жан сууга, балапандардын жанын калтыр. Жеген менен ага тойбоссуң. Андан көрө ырдап берейин, ыр ук. Жүрөгүңдү эзеп, кумарыңды жаза турган ыр. Бул сөздү укканда жылан токтоло калды. Ким билсин анын эмне ойлогонун? Мүмкүн булбулдун чырылдаганын угуп, учуп келишкен канаттуулардан сестендиби? Же булбулдун ырын чыны менен эле
уккусу келдиби, ал табышмак. Булбул жыландын бет маңдайына конуп алып сайрап кирди. Ар бир түркүн үнгө салды. Тоо-токойдун көркүн, жаныбарлардын салт санаасын айтып ырдады. Жакшылык, жамандык, ач көздүк, жоомарттык, ата-эне жөнүндө ырдады. Акырында өлүм жана тирүүлүк, бала жөнүндө ушундай бир мукам сайрады дейсиң. Жылан эмне кылаарын билбей турган жеринде катып калды. Булбул ырын уланта берди. Бирок анын уккан жандын жүрөгүн титиреткен мукам үнүн жылан уккусу келген жок. Анткени анын таш боордугу жеңип кетти. Таш боорлор булбулдун үнүн уга алабы? Мукам үн, адилет ыр жыланда жок. Ал куйругунун учун кулагына салды да артына сойлоп кетти. Чыгарма түшүнүктүү болду балдар? Анда эмесе балдар, биздин биринчи тапшырмабыз Булбул менен жылан чыгармасын үн чыгарып силер окуп бересиңер. 3 минутта убакыт. Кана айткылачы балдар. Эгер теманы ким түшүнгөн болсо, кол белги ыкмасын колдонобуз. Биз дайым эле колдонуп жүрөбүз. Ким түшүнгөн болсо, сөмөйүбүздү өйдө көтөрөбүз. Ким жартылай түшүнгөн болсо, сөмөйүбүздү жарым көтөрөбүз. Ал эми ким таптакыр түшүнбөгөн болсо, колубузду жаңсап коебуз. Азаматтар, демек, силерге түшүнүктүү болуптур, Эмнеси түшүнүктүү болду, эмне түшүнүктүү болгон жок. Биздин эми экинчи тапшырмабыз. Суроолорго силер азыр жооп бересиңер балдар. Мен силерге суроо берем. Булбул эмне үчүн кыжаалат болду? Ойлонууга 20 секунд. Булбулдун мукам добушу заар чачкандан башканы билбеген жыланга таасир эттиби? Эмне үчүн? Ойлонууга 20 секунд. Эмесе балдар, биз бир аз дем алып алалы. Баардыгыбыз ордубуздан турабыз. Анда эмесе ат карабыз. Түшүп алып кайыкка, сүзүү үчүн көл керек. Шамал болсо толкунда, кайык мынтип термелет. Рахмат балдар, отургула. Балдар, биз азыр 1, 2, 3, 4 кичи топторго бөлүнүп алабыз. Бөлүндүгө эмесе биздин 3 тапшырмабыз 1, 2 кичи топторго чыгарманын картасын түзөсүңөр биргеликте. Ал эми 3, 4 кичи топтор силер билдим, билгим келет таблицасын түзөсүңөр. Тапшырманы аткарууга 10 минута берилет. Анда эмесе тапшырмаңарды аткара баштагыла балдар. Тапшырмаңарды аткарып болдуңарбы? Ким жетишпей калган болсо, кошумча 2 минутта убакыт берилет. Убакыт бүттү балдар. Демек, 1 жана 2 топтордун презентациясына көңүл бөлөлү. Чыгарманын картасы. Чыгарманын аталышы Булбул менен жылан. Башкы каармандар Булбул, жылан, балапандар. Окуянын башталышы Булбулдун балапандары эч нерседен камсыз бири-бирине кыналышып, уктап жатышат. Энеси алардын уйкусун бузбай, акырын гана уядан учуп жөнөдү. Окуянын ортосу уядан көзүн албай жүргөн жылан сойлоп жөнөдү. Балапандардын эти кандай таттуу. Ал шилекейин жутуп, көзүн тостойтуп, ылдамыраак сойлоду. Балапандардын энеси келип калды. Жалынып жалбарып жиберди. Окуянын аягы. Булбул жыландын бет маңдайына конуп алып сайрап кирди. Тоо-токойдун көркүн, жаныбарлардын салт санаасын, жакшылык, жамандык, ач көздүк, жоомарттык, ата-эне, өлүм жана тирүүлүк, бала жөнүндө ушундай бир мукам сайрады дейсиң. Жылан турган жеринде катып калды. Мукам үндү жылан уккусу келген жок. Анткени аны таш боордугу жеңип кетти. Жылан куйругун кулагына салды да
артына сойлоп кетти. Чыгарманын автору Дүйшөн Сулайманов. Аябай сонун жазыпсыңар. Рахмат балдар. 3-чү, 4-чү кичи топтун тапшырмасы бул билем, билдим, билгим келет. Демек, төмөндөгүлөрдү жазышыптыр. Билем, булбул, балапандар, жыланды билесиңер азаматтар. Билдим, чыгармадагы жыландын таш боордугун билдим. Булбул мука үнү менен жыланды жеңгендигин билдим. Булбул балапандарын сактап калгандыгын билдим. Эне баласы үчүн өлүмгө даяр экендигин билдим. Билгим келет дегенде Дүйшөн Сулайман агайдын чыгармаларын билгиңер келет, балдар. Рахмат силерге. Абдан сонун жазыпсыңар. Айткылачы балдар. Сабак силерге эмнеси менен жакты? Сабактын эмнеси жаккан жок? Ойлонууга 20 секунд. Демек силерге булбулдун кыракылыгы, мука мүндүү сайраганы менен ал жыланды жеңгендиги, балапандарын сактап калгандыгы жагыптыр, балдар. А эмне жаккан жок? Демек жыландын таш боордугу жакпаптыр, Канчалык мука мүн сайраса дагы жылан өзүнүн таш боордугу жеңип кеткендиги жакпаптыр. Демек биз булбулдай болуп, ак көңүл, боорукер, мээрман болушубуз керек экен, балдар. Рахмат силерге. Эмесе силерге үй тапшырма. Булбул менен жыланды салыштырып жазып келесиңер. Мен силерден ата-энелер группасында группа бар, мына ошол WhatsApp аркылуу силердин тапшырмаңарды текшерип аламын. Демек силер ар бириңерди ошол WhatsApp аркылуу жөнөткөн жообуңар аркылуу силерди баалаймын. Көңүл бурганыңар үчүн балдар, силерге чоң рахмат.